Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирде сентябрдын бүгүн программасы, студияда Сагын Ергешев, алгач чыгарылыштан кыскача. Кипрдеги офшордон Атамбаевдин мүлкү тууралуу маалымат жакында ачыкка чыга турганы белгилүү болду. Бул тууралуу Өмүрбек Текебаев билдирди. Алдыдагы президенттик шайлоо оппозиция менен саясатчылардын башын бириктирди. Таза шайлоо форумундагы күнгөйү менен тескери туурасында кабарчылар ызды материалында. Президенттикке КСДПдан кандидат табылды. Мурунку шаар башчысы Кубанычбек Кулматов кандидат катарыбы же мураскер катары жарышка чыгабы алдыңкы күндөрү белгилүү болот. 2010 жылдан бери Агропрод корпорацияны 2 жолу жетектеп миллиондогон сом карызга батырып кеткен адам 3-чү жолу ишканага жетекчи болуп келди. Корпорациянын ичиндеги алешендиктер тууралуу канча жолу көз жумулуп, бармак басты көз кысты болуп келген. Өткөн жумада ашкере бийликчил гезиттер менен маалыматтык сайттар Өмүрбек Текебаев Кипрге өтө шашылыш учуп кеткендигин, ал жака эмне иш менен учуп кетти деп чыйпыйы чыгып, ар кандай эпсиз божомолдорду жазып ишкени белгилүү. Көрсө бийликтин андан тынчсызданып, шектенип жаткандыгын эби бар экен. Бул тууралуу Кипрдеги офшордон Атамбаевдин мүлкү тууралуу маалымат тапканын Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев билдирди. Ал өзүнүн Кипрге сапары тууралуу маалымат берип, ал жактан Атамбаевдин байлык мүлкүнө байланыштуу айрым материалдарды тапканын кошумчалады. Партия лидери бул маалыматтардын барын жакында ачыкка чыгара турганын айтты. Ал ошондой эле Кипрде Европарламентте качкындар маселесин талкуулоого да катышканын маалымдады. Өмүрбек Текебаев буга чейин президент Алмазбек Атамбаевдин киреше чыгашасын Чүйдүн Кой Таш айылында мурда Максим Бакиевке таандык жерге курулуп жаткан үйү тууралуу маалыматтарды коомчулукка алып чыкканы белгилүү. Бакиевтер 7 жыл мурун кеткен менен алардан калган мүлк али күнгө чейин мамлекеттин карамагына өтпөстөн жең ичинен сатылган фактылар ачыкка чыгууда. Буга чейин Бишкектин чок ортосундагы Бакиевдин камакка алынган жерин сатылып кетиши боюнча депутаттык комиссия түзүлүп, башкы прокуратура жерди каттаган Тайырбек Сарпашевди жумуштан алуу өтүнүчүн өкмөт башчыга жөнөткөн. Бүгүн Тайырбек Сарпашев убактылуу кызматтан кетти. Кененирээк кийинки материалда. Максим Бакиевдин Бишкектин чок ортосунда жайгашкан баасы 3 миллион долларлык 1 гектар 28 сотук жери мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Тайырбек Сарпашевди ээрден шыпырып түштү. Бүгүн ал өзү жазган арыздын негизинде убактылуу кызматтан четтетилди. Буга чейин жең ичинен сатылган жери боюнча башкы прокуратура мамлекеттик каттоо кызматына кылмыш ишин козгогон. Бүгүн эртең менен өкмөт башчысына өзүмдүн арызым менен кайрылдым. Межбеденский комиссия буну анык изилдеп чыгыш үчүн, эч кандайдыр бир жолтоо болбош үчүн эрен кызматымдан убактылуу четтетүү боюнча арызымды өкмөт башчысына бердим. Тайырбек Сарпашев Максим Бакиевке тиешелүү ири жер тилкесин мыйзамсыз каттоого буйрук берген деп күнөөлөнүүдө. Эгерде депутат Канат Исаев бул маселени көтөрүп чыгып, депутаттык комиссия түзүлбөгөндө, Тайырбек Сарпашевдин мыйзамсыз аракетинен мамлекет 3 миллион доллар чыгым тартмак. Бұл жер тилкесин 4кө бөлгөнгө арыз түшкөн. Буну 4 адам сатып алмак. Ошондон ары биз эгерде жогорку кеңештен бул маселени көтөрбөй турган болсок, 3 миллион доллардык мүлк эч убак колдон колго өтүп кетпек. Анан кийин добросовестный приобретатель деген ошо ойдон кетмек. Качан биз гана бул маселени көтөргөндө, анан прокуратура тарабынан, башка орган тарабынан анан кийин кыймылдай баштап, кой бул уже ызы чуу чыгат экен, деген анан камактар салына баштады да. Тайырбек Сарпашев 1-май райондук сотунун чечимин аткарып, жерди каттап бергенин айтып келет. Бирок ал аткарган соттун чечими эбак эле жокко чыгып, бирок кандайдыр бир себеп менен Сарпашевга жетпей калат. Межрайондук соттун 23-жылда чыккан 2014-жылга чечимди токтотулсун деген определение чыгып атат 2-ноябрда. Бирок бизге эки чечим тең 27 декабрда чыккан чечим. 27 декабрда чыккан чечим. 28 декабрда келет. Башкача айтканда 2-ноябрда чыккан чечим болгону 56 күн өткөндөн кийин бизге келип түшүп атат. Тайырбек Сарпашевдин айтуусунда сот чечиминин ага кеч жетишинин артында кызыктар күчтөр жатат. Бирок Сарпашевга сот чечими кеч жетип билбей калды дейин десең, андан бир канча ай мурда эле Бишкек шаардык прокуратурасы Сарпашевга жерди каттабай туруу боюнча эскертүү жасаган. Мамлекеттик каттоо кызматындагы түздөн түз жерге аралашып атат. Себеби прокуратура кат жазып атат. Шаардык ГРС'нин жетекчилери муну жөн эле жадвалдай биш керек. Кайсы жерде Максимдин окуаты бар. Скрябина 45-ти бардыгы билет. Бүт Кыргызстан билет. Максим Бакиевдин логосу экен. Анан мына кат жүрөт. Дайыр түшкө сиздин жазган катыңыз жүрөт. Беркбаев указание берип каттагыла деген. Эми Октябрьский райондук сотунун прокуратуранын чечими аресттен снимать этилген эмес.
ошол Октябрьский соттун, Октябрьский прокуратуранын арестин негизинде эле чыгармаш керек эле. Азыркы учурда такталгандай, бирок текшерүү аягына чыга элекпиз, такталгандай 25 август 16 жылы Бишкек шаардык прокуратурасына ошондо гана белгилүү болот, что 14 жылы эле межрайонный соттун чечими менен аресттен чыгарылып кеткендиги жөнүндө. Ошол эле күнү 25 август күнү 2016 жылы Бишкек шаардык прокуратурасы каттоо кызматына кат жөнөтөт. Бул мыйзамсыз чечим чыккан, ошон үчүн биз шаардык сотко даттанып атабыз. Силер аресттен чыгарбагыла деген. Бакиевтер качкан менен алардан калган байлык мүлк качып кеткен эмес. Бирок 2010 жылдан бери кээ бир жерлери ың-жыңсыз кумга сиңген суудай болуп жашырылган. Анткени менен шебегени капкага талбаган сыңары Бакиевдин жерлерине кимдер эйлик кылып жатканы былтырдан бери билине баштады. Мисалы Максим Бакиевке тиешелүү Дастан заводунун Кой Таш айылындагы жерине учурда Алмазбек Атамбаев хан сарай салды. Алмазбек Атамбаевга ал жер Албек Ибраимовдон өткөн. Ал эми Бишкектин Скрабин 45-45 дарегиндеги камакка алынган жердин дагы жашыруун сатылып кетишине эң чоң адамдардын таасири болушу ыктымал. 10 жылдан бери 6 жыл өттү, эл унутуп калды деп соттор менен сүйлөшүп, жалган документтер менен кирип, Бакиевдин бир фирмасынан 2007 жылы ПАК жетектеген экинчи фирмага алып өткөрүп берип атат. А ПАК 30 жылга камалган Бакиевдин эң ишенген адамы. Ошол Туратбеков Эдил Акматбекович дегенге сатты деп, муну биздин госрегистр урматтуу Сарпашев Тайырбек Дүйшекевич регистрация кылып берип атат. Бул мага Дастандын улутташтырылган жерин Укуевден Албек Ибраевдин аялына, андан президентке саткан схемада эле болуп көрүнүп атат. Тайырбек Сарпашев жашыруун сатылган жердин аркасында кимдер турары жакында ачыкка чыгарын айтты. Бирок Сарпашев дагы, прокуратурадагы, соттагы КСДП партиясынан болуп жаткан чакта Бакиевдин жерин уурданып сатуунун артында ким турушу мүмкүн деген суроо туулат. Марат Төлөмүш уулу, Ринат Элеманов, Сентябрь. Кыргыздарды Кореяга айланткан көз боюңочу топтун мүчөлөрү кармалды. Мындай маалыматты бүгүн Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Буга чейин Бишкек Альянс ЛТД жоопкерчилиги чектелген ишканасы жарандарды Кореяга кетиребиз деп 3000ден 7000 долларга чейин акча каражатын алдамчылык жол менен алып келгендигин, айрым маалымат каражаттары чагылдырган болчу. Аталган ишкана жарандардын улутун өзгөртүп, үй бүлөлөрдү ажыраштырып, паспорттарында алмаштыруу менен алектенишкен. Бирок жабырлануучулар бул иште мамлекеттик каттоо кызматынын да тиешеси бар экендигин айтышкан. Дегеле учурда бул окуя кандай уланууда? Кээ учугун кесиптешим улантат. Бул дүйнөдөгү биздин адам баласынын конок болуп келген жери, конок болуп келген жайы. Жарандарды Кореяга кетиребиз деп ири акчаларды алып жүрүшкөн топтун мүчөсү Рахат Сматованын апасы кече жерге берилди. Туугандарынын айтымында анын өлүмүнө кызынын ишмердүүлүгү себеп болгон. Анткени акыркы күндөрү акчасын алдаткан жарандар карызын, кызынын дарегин сурап үйүнө тынбай келип турушкан. Негизи ал өзүнүн бала чакасына, өзүнүн кыздарына жооптуу эмес. Ал балдары, кыздары эмне кылды? Аны албетте следствие, тергөө органдары чечиш керек. Монтип үйлөргө барып, ата-энелерге жолугуп, ата-энелерге кандайдыр бир давление кылган бул өтө туура эмес нерсе деп ойлойм. Жогорудагы аталган Рахат Сматова Деңиз Мелисов негиздеген Бишкек Альянс ЛТД фирмасында эмгектенген. Алар Кореяга жумушка жөнөтөбүз деп бир топ жарандарды кылтагына түшүргөн. Албетте бул жумушта аларга бир катар адамдар кол кабыш кылышкан. Кореяга кетүү тилеги орундалбаган жабырлануучулар акыры милицияга кайрылууга мажбур болушкан. Натыйжада Свердлов райондук милициясы тарабынан дагы башка 2 мүчөсү кармалды. Ал эми негизги 2 фигурадан азырынча маалымат жок. 2 жаран кармалган ушул кылмышка шектүү деп. Бирөө 1965 жылкы БС аттуу жаран, экинчиси бул кылмышка шектүү деп 94 жылкы СЖ аттуу жаран кармалып, азыркы убакта кылмыш процессуалдык кодекстин 94 беренеси менен убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Ушул сыяктуу да фактылар 11 факт боюнча азыркы убакта 11 факт боюнча иш козголду, бирок дагы тергөө амалдары жүрүп жатат. Аталган фирма Кореяга кетүүнү каалаган жарандардын документтерин каалагандай өзгөртүшкөн. Бул жаатта аларга мамлекеттик каттоо кызматындагылар жардам беришкендигин жабырлануучулар да билдиришүүдө. Бирок бүгүн гана кызматынан четтетилген Тайырбек Сарпашев бул окуяда жабырлануучулар өздөрү да күнөөлүү экендигин айтып, мыйзам бузуу болбогондугун белгилейт. Биринчиден бул кылмыштуу топ жасап атат.
кылмыштык топко ошол жабыркануучу деп келген адамдар өзү дагы катыштыгы бар. Алар өздөрүн да жоопко тартыш керек. Анткени ара өздөрү Кореянын посольствосун алдаш үчүн алар сговорго кирип атат. Өздөрү документти жасаганы керек. Бул жерде поддельный паспорт жок. Буга жалаң эле жабырлануучу деп жүрбөй, өздөрүн дагы жоопко тартыш керек. Анткени булар сговорго кирип, адамдардын ишенимине кирүү деген бөлүгүндө бар бул. Ал өздөрүндө жумушка тартыш керек. Жоопко тартыш керек. Маалыматтарга караганда Бишкек Альянс ЛТД фирмасы каттоо кызматынын өкүлдөрү менен тыгыз кызматташ болгон. Анткени айрым 1 айлык мөөнөттө бүтө турган документтер 10 мүнөттүн ичинде берилгендигин жабырлангандар да айтышкан. Ошондуктан көптөгөн тагдырларга балта чапкан бул иште каттоо кызматынын да күнөөсү бардыгы айкын боло баштады. Биз сиз аркылуу ажырашпадык беле. Шылуунчулук кылган фирманын жана мыйзамсыздыкка жол берген каттоо кызматынын айына мынтип бейкүнөө өмүр кыйылып, канча деген адамдар акчаларын ала албай сыздап жүрүшөт. Бирок эртеби кечпи бул окуяга адилет баа берилип, кылмышкерлер жазасын алаарында талаш жок. Жакында боло турган президенттик шайлоо өлкө тагдырын чечет. Андыктан өлкөдө кадыр баркы бар саясатчылар чогулуп, таза шайлоо өткөрүү демилгесин колдоп, Кыргызстандагы оппозициячыл күчтөрдүн катарын толукташууда. Өлкө башчысын адилет шайлоо үчүн эмне кылуу керек? Бул тууралуу Ак Кеме мейманканасында өткөн социалдык чайпалуусуз саясат, бурмалоосуз шайлоо деген темадагы бүгүнкү форумда сөз болду. Какой взгляд будет на претендента? Бул саясий форумга өлкөдөгү кадыр барктуу саясатчылар, коомдук ишмерлер катышты. Буга чейин алардын саясий амбициялары башка болуп келгени менен, бүгүн алардын максаттары бир. Ал шайлоонун таза өтүшү үчүн күрөшүү. Не допустить того, чтобы при этой операции преемник используется административный ресурс. Вы знаете, как это делается прекрасно. Бул маселе жөн эле келип чыккан жок. Анткени элдин бийликке болгон ишеничи жоголду дешет чогулгандар. Ал үчүн шайлоону таза өткөрүү эң маанилүү. Бирок бул оңойлтоң ишке ашуучу нерсе эмес. Шайлоо таза болсун үчүн мураскер болбош керек. Формалдуу же иш жүзүндөгү мураскер. Эгер мураскер боло турган болсо эле, бүгүнкү бийликтин баары ошого иштейт. Азыртар иштейт. Оппоненттерди жерден алып көргө, көрдөн алып жерге уруп, маалымат каратардан жамандап, мамлекеттик башка ресурстарды өзүнүн кандидаттын пайдасына иштетет. Каалайбызбы, каалабайбыз. Жана бир эски бир драматург жазган экен, эгерде дуалда биринчи акта мылтык илинип турса, сөзсүз экинчи же үчүнчү акта атылыш керек дегендей, мураскер качса, административдик ресурс сөзсүз түрдө колдонулат. Президент Алмазбек Атамбаев буга чейин мураскер даярдабайм, шайлоону адилеттүү өткөрүп берем деп эчен жолу сөз берген. Албетте мен Кыргызстандын келечеги үчүн жүрөгүм ооруп атат, бирок мураскорду таңуулап, могу мураскор болсун деп мына биздин тегеректегилерге окшоп кылып кетсем, анда аягында Кыргызстанда демократия жок болот. Анткени менен президенттин бул пикири ишенимди пайда кылбай турат. Себеби конституциялык реформа, ошондой эле кадрдык кызматтагы алмашууларды бийликтин шайлоого карата даярдыгы катары баалагандар четтен табылат. Кыргыз эли тандаган, кыргыз эли шайлаган президент эч качан президент болбойт. Баягы кара жашык кимге программаны түзүп койгон болсо, ошол болот. Бекерден Атамбаев айтып аткан жок. Мен алыс кетпейм. Мен жогору гана чыгам. Эгер туура эмес болуп атса, түшүп келем, 15 мүнөттө кайрадан тартип орнотуп, кайра чыгып кетем деп. Бул эмне акционердик коом бул. Ушундай деп жарыялоонун өзү, менимче, бүтүндөй элдин, улуттун намысына шек келтирүү деп түшүнүшүбүз керек. Операция преемник болбойт деген бул жумок. Бийликтин табиаты ошондой. Кетип аткан бийлик өзүнүн ыңгайлуу, өзүнүн салтын уланта турган, өзүн ревизия кылбай турган күчтү алып келген аракет кылат. Чогулгандардын дээрлик көпчүлүгү буга чейин шайлоолор мыйзам бузуу менен өтүп, бийлик административдик ресурстарды колдонуп келгендиги жөнүндө кеп салышты. Мындан улам келечектеги шайлоону таза өткөрүүгө оппозициянын даремети жетеби деген суроо жаралат. Мына бүгүн коркпостон туруп, ушул тегерек столго мурда көп аралашпай жүргөн, коомдук публикалык саясатка чыкпай жүргөн адамдардын бүгүн келип катышып атканы президенттин бийлиги кете баштады дегенди билдирет.
көптөгөн саясатчылар мурдагыдай президенттен коркпой калды дегенди билдирет. Ошондуктан бардыгы келип качканга аракет кылып атышат. Парламенттик отурган саясатчылар, сырттагы саясатчылар бардыгы таза шайлоо өткөрүшкө, президент сунуш кылган мураскерине каршы иштешке мажбур болот. Анткени бардык шайлоо системасы, бардык мамлекеттик административдик ресурс, бийликтин акча ресурсу бардыгы бир адамга иштей турган болот жакынкы убактарда. Анткени бийлик өзүнүн адамын алып өтүш үчүн бардыгын жасайт. Жыйын соңунда биргелешкен резолюция кабыл алынды. Анда шайлоону таза өткөрүүгө багытталган мыйзам долбоорун иштеп чыгуу, ошондой эле бийликтин административдик ресурстарды колдонушуна жол бербөө маселелери камтылган. Зарылбек Шермаматов, Сентябрь. Президенттик шайлоого карата даярдыктар эмитеден эле башталып, саясий күчтөр өз кандидаттарын аныктап, алардын алды белгилүү боло баштады. Албетте анын ичинен өзгөчө КСДП партиясы кимди кандидат же мураскер кылып чыгарат деген маселе баарынан жогору турган эле. Бирок бүгүн КСДП секретариатынан 24 KG агенттигине Кубанычбек Кулматовду президент Алмазбек Атамбаев сунуш кылгандыгын айтышкан. 24 KG агенттиги дароо Кулматовго кайрылышканда ал анын кандидаттыгын жылдырып жаткандыктары боюнча маалыматы жок экендигин, бул өтө эле терең талдоону талап кылган маселе экендигин айткан. Андан сырткары менден башка эле жакшы жигиттер толтура. Ошолор улунуп жылынып аракет кылышсын. Менин кичинекей кызым бар, аны турмуш жолуна узатышым керек деп жооп берген Кубанычбек Кулматов, учурда алар орус кыргыз өнүктөрү фондун жетектеп, айрым маалыматтарга караганда $10 000 ашуун маян алат. Президенттикке аттануусу боюнча КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов бул маселе партиянын съездинде гана чечилет деп кайра эле 24 KG агенттигине билдирген. КСДПнын акыркы учурлардагы мындай кадамдары биринчиден өздөрүнүн бийликте отурган тиешелүү адамдардын шок абалга алып келсе, экинчиден бирдиктүү саясаттын жоктугунан улам ушундай ыкчам чечимдер эч кеңешүүсүз бир адамдын гана алкагында чечилип жатат дешүүдө. Буга чейин белгилүү болгондой, мамлекеттик каттоо мекемесинин башчысы Тайырбек Сарпашев ага карата кылмыш иши козголгондугун, анын прокуратура жумуштан алуу боюнча премьер-министрге кат жолдогондугун, массалык маалымат каражаттарынан укканын айтып, ал тууралуу маалыматы да жок экендигин билдирген эле. Гурбангулу Бердимухамедов Түркмөнстандын президенти болуп кайра шайланды. Аны менен кошо дагы 8 талапкер ат салышкан. Бул тууралуу РИА Новости борбордук шайлоо комиссиясынын башчысына таянып жазып чыкты. Маалыматка ылайык, Бердимухамедов 3-чү мөөнөткө шайлоочулардын 97,69% добушун алып өткөн. Эске сала кетсек, буга чейин Түркмөнстандын референдум жана шайлоо өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы шайлоого шайлоочулардын 97,27% катышкандыгын кабарлаган эле. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Гурбангулу Бердимухамедовго телеграмма жолдоп, аны Түркмөнстандын президентинин кызматына кайра шайланышы менен куттуктады. Кыргызстан менен Түркмөнстан ортосундагы достук жана өз ара пайдалуу кызматташтык биздин элдердин кызыкчылыктарын улай, андан арада жандуу өнүгө берет деген ишенимдерин телеграммада жолдогон. Президентке диний иштер боюнча комитетке жаңы жетекчи дайындады. Ага Зайырбек Эргешев дайындалганын президенттин маалымат кызматынан билдиришти. Ал мурда президенттин аппаратынын этникалык диний саясат жана жарандык коомчулук менен өз ара аракеттешүү бөлүмүн жетектеген. Ал эми диний иштер боюнча мамлекеттик комитетинин жетекчиси катары 2 жыл бою Орозбек Молдалиев эмгектенген. Аны президент 2016 жылдын ноябрь айында кызматынан четтеткен. 2010 жылдан бери Агропрод корпорацияны 2 жолу жетектеп миллиондогон сом карызга батырып кеткен адам 3-чү жолу ишканага жетекчи болуп келди. Албек Ибраимовду колдоп митингге уюштурган КСДП партиясынын мүчөсүн мамлекеттик мүлк фонду акционердик коомго тийиштүү бардык мыйзамдарды бузуу менен дайындап койду деп нааразы болгондор көбөйдү. Бул тууралуу кабарчыбыздын материалында. Бакиев мезгилинде дыйкандарды колдоо максатында түзүлгөн Агропрод корпорацияга казынадан 800 миллион сом каралып, анын 400 миллион сому бөлүнүп берилген. Элдин салыгынын эсебинен бөлүнгөн акчанын азыр дайыны жок. Ишканага жетекчи болуп келгендер тааныш билиштерине акчаны миллиондоп бөлүп берип, кайра кайтарылбай иштин баары сотто жатат. 2010 жылы революциядан кийин Агропрод корпорацияга Канатбек Ирсалиев деген адам жетекчи болуп келген. Биринчи келгенде Канатбек Ирсалиев аз эле иштеди. Казак ишкерлеринен СДПК партиясынын шайлоосуна каражат талап кылганы белгилүү болгон соң, кызматынан кеткен деп Фабула гезити 2012 жылдын 7 декабрындагы санына жазып чыккан.
2012 жылы Канатбек Ирсалиев кайрадан Агропрод корпорацияга жетекчи болуп келди. Биринчи мүмкүнчүлүктөн пайдалана албай калгандыктанбы, экинчи жолу мүмкүнчүлүк келгенде тууган туушкандарынын атына бир күндүк фирмаларды каттатып, мекемеге туунду компанияларды ачып, акча которо баштаган. Көпчүлүк фирмалардын күрөөсү жок болгондуктан берилген акчалар кайра кайтарылбай, иштери сотто жатат. Ал эми Агропрод корпорациянын туунду компаниялары болгон Агроопторг 26 миллион, Агросетке 2 миллион, Агроэкспортко 1 миллион, Агро МТСке 22 миллион, Арагонго 2 миллион, Кунуа универсалдык компаниясына 2 миллион сом берилген. Ошондой эле айтылуу Таластагы картошканы кайра иштетүүчү заводуна 63 миллион 700 миң сом бөлүнгөн. Бирок завод иштей элек, качан иштери дагы белгисиз. Канатбек Ирсалиев жетекчи болуп турганда Агропрод корпорациянын дебитордук карызы 57 миллион сом болгон. Ошентип казынадан бөлүнгөн 400 миллион сом дайыны жок чачылып, акыры Агропрод корпорация банкроттукка такалып, ишкананы жоюу аракеттери башталган. Бул тууралуу документтерди биздин редакцияга анонимдүү адамдар алып келип таштап кетишти. Кызматтан кеткенден кийин дайыны чыкпай кеткен Канатбек Ирсалиев 2017 жылдын башында Бишкек шаарынын мэрлигине Албек Ибраимовдун талапкерлигин колдогон митингге чыкты. Жалындуу сүйлөп, депутаттарга талап койгон дагы Канатбек Ирсалиев болду. Албек Ибраимов мэр болуп шайлангандан көп өтпөй, Канат Ирсалиев кайрадан Агропрод корпорацияга жетекчи болду деген маалымат тарады. Жаңы жетекчини дайындоодо ишкананын 100% акциясына ээлик кылган Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду бардык мыйзамдарды бузуп, акционерлер чогулушунун чечими жок эле буйрук менен дайындап коюшту. Бул тууралуу маалымат алалы деп Мамлекет мүлктү башкаруу фондуна кайрылдык. Бирок жетекчилери жогорку кеңешке кеткенин шылтоолоп, жооп бербей коюшту. Мыйзамсыз дайындалган жетекчи кызматкерлерге ишеним кат бере албайт. Демек азыр мекеменин иши токтоп турат. Бул тууралуу өзүнө маалымат алалы деп чалсак, телефонун албай койду. Сиз чалган абонент учурда жооп бере албайт. Албек Ибраимов Максим Бакиевке тийиштүү делген Дастан заводунун жер тилкесин менчиктеп, Алмазбек Атамбаевдин 6 жылда тапкан 38 миллион сомунун 34 миллион сомун шыпырып кеткени белгилүү. Андан башка дагы көптөгөн былык иштери айтылып жүрөт. Ушундай адамды колдоп митингге чыккан Канатбек Ирсалиев мурда 2 жолу жетекчи болуп Агропрод корпорацияны банкротко жеткиргенине карабай, 3-чү жолу жетекчи болушу азыркы бийликтин кадр саясатынын жана жетекчилеринин жүзүн көрсөтүп турат. Кыргыз Республикасынын Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө эмес өлкөлөрдөн алынып келинген автоунааларды каттоодо кошумча эреже киргизилди. Бул тууралуу 12 февралда өкмөттөн кабарлашты. Жаңы эрежеге ылайык эми Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө эмес мамлекеттерден алынып келинген автоунаалар Евразиялык экономикалык биримдикке бирдиктүү рейстерине киргизилген сыноо лабораториялар, диагностикалык борборлор тарабынан берилген документтин негизинде гана каттоодон өткөрүлүп, номер берилет. Бүгүнкү күндө Кыргыз жеринде мындай лабораториялар жок. Андыктан 2017 жылдын 13 февралынан тарта Европадан, Япониядан алынып келинген унаалар каттоодон өткөрүлүп, убактылуу мамлекеттик номерлар берилип баштайт. Унанын коопсуздук күбөлөндүрө турган лаборатория кийинки айдын ичинде ачылары күтүлүүдө. Ал арада социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары автоунаа менен иштегендерге кандай тоскоолдуктар жаралганын жазып чыгышты. Алар президент өз сөзүндө тизелегенден көрө тикелей туруп өлгөн артык деп айтканы менен коңшу мамлекеттерге көз каранды кылып бизди басып берди. Эми бир справка алуу үчүн Алматыга чапкылашыбыз керек. Мунун айынан кандай кыйынчылыктар орун алды деген нараазычылыктарын жазышкан. Ошол эле учурда бажы брокерлерине лицензия берүү токтогондугун, депозит үчүн 1 миллион доллар талап кылып жатышкандыгын жазышкан. Эми бажы брокерлери жалаң Орусия менен казак брокерлеринен түзүлүп, ата мекендик брокерлерсиз иштөө кыйынчылык жаратарын жеңил өнөр жайлары сыяктуу эле дагы бир чоң өндүрүштүк талкылашты деген нараазычылыктарын билдиришкен. Бүгүн таң атканда бери аэропорт рейстерди кабыл алып жөнөтө албай, Ош аэропорту аба ырайынын кескин өзгөргөндүгүнө байланыштуу убактылуу өз ишин токтоткон. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунан кабарлашты. Коюу тумандын айынан аэропорт рейстерди кабыл алып жөнөтө албай, Бишкектен уча турган 2 рейс токтотулган. Иркутскиден келген учак Манас аэропортунан келип конду деп айтылат маалыматта. Туман тарагандан кийин рейстер калыбына келтирилди. Жол кырсыгы 13 февраль күнү түнкү саат 1:05 чамасында катталган. Чүй облусунун Ысык Ата районунда 2 унаа кагышып, жыйынтыгында 5 адам каза болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Ысык Ата районунун Красная Речка менен Нурманбет унаа жолунун 6-чакырымында Mercedes-Benz 230 жана Audi 80 үлгүсүндөгү унаалар кагышкан. Кырсыктын айынан 4 адам ошол жерден жана 1 адам ооруканада каза болгон. Ал эми дагы бир Ысык Ата райондук оорукананын кайра жандандыруу бөлүмүнө жаткырылды деп жазылат
маалыматта. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары унаа ичинде кыпчылып калган 2 адамдын денесин чыгарып, ички иштер кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Дача суу айылынын кырсыкка кабылган тургундары кайрылуу жазышты. Анда айтылгандай, ушул тапта Кыргызстандын жалпыга маалымдоо каражаттары Дача суу айылында 427 гана үлүш жер катталгандыгын, ал жер басып алуучулар менен алынып, элдер өз алдынча үй жай куруп алганын, айыл-эли эпте оокат кылып жаткан дегендери чындыкка дал келбейт деп айтылат. Дача суу айылы жана ага карата жайгашкан 10 дача кошулгандан баштап аталганын, жалпы сызык боюнча 2000ден ашуун түтүн жашары айтылат. Калктын орточо саны 7000 кишиден ашып, мектеп курагында 1,5 миң бала болсо, 850 окуучу 7 чакырым алыстыктагы мектептерден билим алып келишкенин белгилеген. Атайын комиссия түзүлүп, айылдын коопсуз аймак экенин аныкташсын. Эгер коопсуз аймак деп эсептелбесе, анда айыл статусун чечип берүү маселесин карап чыгып, айыл элинин көйгөйүн чечип берүүнү суранабыз деп жазылат кайрылууда. 300дөн ашуун кол коюлган. Өзүңөрдү өзүңөр алаксытпай, бийликтегилер көңүл буруп көйгөйүбүздү угуп койгула. Болбосо ак үйдүн астына бар өзүбүздү өрттөйбүз дешкендер Назар Ньюс агенттигине кайрылуу жолдошкон. Ал арада Район машина базарында кагаз саткан 5 жаштагы баланын видеосу пайда болду. Социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары бул кичинекей бала 1 жылга жакын убакыттан бери авто базарда иштегенин, машиналарды сатуу үчүн колдонуучу кулактандырууларды сатып, жылдын кайсы мезгили болбосун жумушта жүргөнүн жазып чыгышты. Атын Нурик деп тааныштырган наристе жөнүндө коомчулукта кызуу талкуу жаратууда. О, бул тирлик жүрчү бул. Быйыл 5-те, бул 4 тогондо жакта жүрчү. Ушуну менен бүгүнкү программабыз соңуна чыгат. Саламатта калыңыздар. Саламатсыздарбы? Алдыда эртеңки күнгө карата аба ырайы менен мен Таттуу Розбаева тааныштырам. 14 февралда түнкүсүн айрым жерлерде кар жаашы күтүлөт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метр секундасына жетет. Абанын температурасы Баткен облусунда түнкүсүн 0-2 градуска жогорулайт, күндүз 0-3 градус жогорулайт. Ош облусунда түнкүсүн 4-6 градус суу, күндүз 2-4 градус жылуу болот. Жалал Абад облусунда түнкүсүн 0-1 градуска төмөндөйт, күндүз 1-4 градуска жогорулайт. Нарын облусунда түнкүсүн 11-14 градус суу, күндүз 7-9 градус суук болот. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 2-4 градус төмөндөйт, күндүз 0-4 градуска жогорулайт. Ысык көлдө түнкүсүн 2-5 градус суу, күндүз 0-1 градус суук болот. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 3-7 градус төмөндөйт, күндүз 0-2 градуска жогорулайт. Ал эми Борбор калабыз Бишкекте 6-8 градус суу, күндүз 1-3 градус суук болот. Сиздер эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат алдыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.